Uşul үйden kelечekte alim, qari, salih uğul kızlar çıkıp Akterek'te düğüne yüzüne tanıtı durgan perzentleri kelişini Allah nasip kılgan bolsun. Кубанычы койуна батпай турган учурда. Баракелде мыктысыздар. Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн өзгөчө күн. Анткени Нокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүнүн Актерек айылынын 54 жаштагы тургуну жалгызбой Зейнеп эжебиз мына ушундай сонун 3 бөлмөлүү баардык шаардагыдай шарттары каралган үйлүү болуп турган учуру. Бул албетте элдин, айыл өкмөттүн жана Ыйман Аманат Нуру коомдук фонду, кайрымдуулук фондунун жардамынын астында 4 миллиондун тегерегинде бүткөрүлгөн үй буюрса өтө сонун деңгээлде бүгүн ачылыш аземи жүрүп жатат. Алымдар келген, айыл өкмөт кызматкерлери келди, ушул айылдын тургундары келди, коноктор келди айтор. Бардыгынын жүзүндө сүйүнүч. Анткени бул эжекебиз буга чейин ушул эле жерде, ачык жерде, сөөрү тапчанда жаздап, кыштап күн кечирип келгенде. Бүгүн сүйүнгөнүнө кубанычы койуна батпай турган учуру. Ачылыш аземинен сиздерге баардык обзорлорду тартып беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Сиз болуп сүйлөп бериңиз. Кайрымдуулук фонду мына бүгүн дагы бир үйүнүн ачылыш аземинде турабыз. Ал эми бүгүнкү күндө пайгамбар алейхиссалам Меккеден Мадинага хижрат кылып кетип ал эми качан Меккеге келеткенде эл күткөндөй мына бул күндө үй ээси күттү, устаздар, алымдарыбызды күттүк. Жалпы ушул үйдүн ачылышын көптөн бери күттүк. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merimdi, arayımdı, borikер, Ulu Allah Talam'dan ulu atı menen başlayыбыз. Ушул Ulu Allah Talam'dan merimi, arayımı menen, Ulu Allah Talam'dan fazlı karamı menen, Allah Talam süygön, bereşen, jomart, ayköl, jakşılık kılıp canı tınbagan, jakşılık kılıp özü süyüngön, jakşılık kılıp başkalardı süyünkön, ушундай Allah Talam'dan rahmat nazarına bölüngön, Allah Talam'a jakın, paygambarыбызга jakın, beyişke jakın. Eldi süygen, жерди süygen, Allah Talam'dı süygen, paygambarыбызды süygen, din menen жашасам, başkalarga dagı kerегим тийсе. Mamleket maga emne kıldı emес, mamleketke emne kıldım. Adamlar maga emne kıldı emес, adamlarga men kандай jakşılık kıldım деген аруу тилек ой максаттар менен başkalarga үлгү, өрнөк, ибрат болуп жашаган жакшы инсандардын жакшылыгынын шарапаты дегендей, ошол элдин берешендиги менен, жомарттыгы менен, айкөлдүгү менен, ошол инсандардын меримдүү жүрөктөрү себеп болуп, мына бу Зейнеп эжекебиз дагы кыска убакыттын аралыгында ушундай жаркыраган, Аллах Таламдын рахматы төгүлүп турган, ушундай толугу менен бүткөн үйлүү болуп отурат. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatlı atalar, apalar, ağalar, bir tuğanlar. Birinciden бүткүл ааламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин бүгүнкү үйүңүздөр кут болсун. Албетте урматтуу туугандар, мен айтайын дегеним, кыргызда жакшы сөз бар. Жоonu kırsa el kırdı, joonu kırsa el kırdı, atı kaldı manaska depçi. Albatta bu lüydi salsa Akterek aylı mına şu жерде oturgan sizlere saldыңыздар. Albatta atı İman Amanat Qo'mi fonduga kaldı. Buga çıdaysızlar, razı olasızlar. Жер берүүңүздөрдү жерди айыл өкмөттүн бюджеттен ажыратып токтом чыгарып ушул жерге ажыратып бергенбиз. Анан айыл өкмөттөн 10 тонна цемент, анан трактор техника менен тегиздөө иштерини, анан шагыл төгүү берүү иштери боюнча жардам бергенбиз. Биздин Зейнеп эженин үйү жакшы үй болсун, тойлор болсун. Ошо биздин айыл өкмөттүн тилегибиз, берешен адамдар көп болсун да. Буга чейин мен көбүнчө мына өкмөт тарапка кайрылдым, мага жардам бергиле деп. Өкмөттөгүлөр деле жардам беришти, семетимди каралашып, мына жерим сүрдүрүп, өтө көп жардам берди. Ыраазычылык билдирем. Анан мына Алюка менен
таанышып калып, эже болду бүтүрүп берем деди. Азыркы учурда өтө жакшы. Бүгүн ушунча элди чакырып, бир нан бергиш канча, бир адам чакырган канча, азыр ушунча адам келип, ушунча мына үйүмө канча адамдар келип атат. Мына муфтилер келип атат. Өтө сүйүнүчтөмүн, толкунданып турам, сүйүнгөндөн ыйлап атам, сүйүнүп атам. Мына эл деген, мына өкмөт иштегендер, мына эл журт, коңшу колоң, тууган урук деген, мына бардыктар келип, мына үйүмдү көрүп, сүйүнүп, аш жеп, тамак жеп, мындай жакшы акыбалда болом да. Урматтуу берешендер, мына бүгүн Ыйман Аманат Нуру комунда бүгүн 39-чу үйүбүздүн ачылышы болуп атат. Жоону кырса эл кылды, аты калды Манаска демекчи. Албетте бул үйдү сиздер салып атасыздар, сиздердин берешендигиңиздер менен мына ушундай жетим жесирлерге кыйналып аткандарды сүйүндүрүп атабыз. Аллах субхана таала сиздерди дагы акыркы кыяматта өзү сүйүндүргөн болсун. Урматтуу туугандар, албетте биз жөн гана себепчи гана болуп атабыз. Эң негизгиси сиздердин берешендигиңиздер. Албетте сиздердин ошол бизге ишенип бергениңиздер үчүн мына ошентип Кудай буйрса 40-чы үйдүн ачылышыга жетип калдык. Кийинкиси дагы 40-чы үйдү дагы башкача түрдө бир ачып, жалпы элди дагы чакырайлы деп атабыз. Албетте бунда сиздердин колдоп, сиздердин ишенип, сиздердин жан дүйнөңүздөр менен адалдан берген акчаңыздар менен мына ушундай нерселер бүтүп атат. Албетте урматтуу тууган, бир адам эч качан эл болбойт, бир тамчы эч качан сел болбойт дегендей, эгер сиздер бербесеңиздер, сиздер жок боло турган болсоңуздар, анда биз эч ким эмеспиз. Сүйлөп калып кетмекпиз урматтуу тууган. Ошол биздин сөздөрдү жерге таштабастан, сиздер ошо берешенди кылгандыктан бүгүнкү күнү мына Бүзайна бежебиз дагы машалла үйлүү болуп, кубанычы койнуга батпай, анын жүзүнү көрө турган болсоңуз, сиз дагы деле бергиңиз келет урматтуу тууган. Болду берейин депчи. Чынында эле аалымдар айткан экен, Аллах Таала мал, дүйнө, байлыкты карап отуруш үчүн жараткан эмес. Балким мал, дүйнө, байлык менен кыйналган мусулман бир туугандарды караш үчүн жараткан депчи. Ошондон ошолор менен калган туугандарды да карап коелу. Буюрса бардыгыбызга дагы сүйүнүч болот. Аллах Таала берешендигиңиздерди көбөйсүн. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.